Достор, азыр дүйнөдөгү ар бир адам менен бирден сүйлөшүп чыксак, ар бирине бул дүйнөдө тез байып кетүү деген нерсе жок. Эгер сага бирөө тез байып кетүүнү сунуштап атса, ал сенин эсебиңден өзү тез байып кеткенге аракет кылып атат. Ага акчаңды бербе, андан узак тур деп эскертсек дагы, кыска убакыттан кийин миңдеген адам алданып кетиптир, миллиондогон долларларды алып кетиптир деген кабарлар чыга берет. Мунун бир канча себеби бар. Биринчиси адам баласынын жалкоолугу, эмгектенбей эле, аракет кылбай эле, оңой жолдор менен акча тапканды издене берет экен адам баласы. Анан изденип атып ошондой адамдарга туш келет экен. Бул адамдардын күчтүүлүгү, ораторлугу, ошондой адамдарды ишендире билүүсү, Кудайдын берген ошол талантын жөндөмүн булар ушул жолдордо колдонууну чечишет экен дагы. Кайра мурда бар болгон эле схемалар менен дагы бир жолу адам миңдеген адамдарды ишендирип, көзүнө карап туруп, акчаларын ала берет экен. Анан ошол алданып аткан адамдарга барып, акчаңды бербе, бул сени алдап атат десеңер, ошол адамдар силер менен айтышып кетиши мүмкүн экен. Жок, сен эмне деп атасың? Бул туура эле нерсе, бул жерде мүмкүнчүлүк бар, жалган айткан жок, алдабайт деши мүмкүн. Силерди дагы үгүттөшү мүмкүн, сен дагы кир, тез арада байып кетесиң деши мүмкүн экен. Бул эми дагы бир эскертүү. Андай тез арада байып кетүү деген нерсе жок деген эскертүү. Мүмкүн араңарда ошондой адамдарга туш келгендер бардыр, ошондой ойлордо жүргөндөр бардыр. Өзү тез арада байып кетүү деген нерсе бар бул дүйнөдө. Бирок бул бир аз башкача. Азыр ошону түшүндүрүп берейин. Мисалы, Марк Цукерберг тез арада байып кеткен. 4 жылда миллиардер болуп кеткен. Студент бала 4 жылда миллиард доллар тапты. Бул кандай? Бул тез. Миллиард доллар үчүн 4 жыл бул абдан кыска убакыт. Бирок Марк Цукерберг менен мынтип жөн эле коиндерге акча салып, бир пирамидаларга акча салып, шарлатандардын колуна түшкөн адамдардын арасында чоң айырма бар. Бул айырма Марк Цукерберг даяр болгон. Кудай анча-мынча ар бир адамга бир мүмкүнчүлүктөр берет, шанстар берет, бирок шанс даяр адамды жакшы көрөт. Көптөгөн адамдарга мүмкүнчүлүктөрдү Кудай берип атат, бирок ал адамдар анын кабары деле жок. Ал берилип атканын деле билбейт, себеби аларга даяр эмес. Марк Цукерберг кантип даяр болгон? Ага Facebook деген сос тармакты жасаш керек деген идея келгенде, ошол идеяны өзү эле отуруп ишке ашыра билгенге даяр болгон. Ал код жазганды билген, ага чейин программированияны үйрөнгөн. Ошондой заман башталып, доор ушул интернет доору болуп, технология доору болгондо, ал бардык курал жарактары менен монтип даяр турган, кана келет деп ушинтип карап турганда келген мүмкүнчүлүктү кармап калган. Азыр ошондой мүмкүнчүлүктөр андан дагы көп келип атат. Себеби мына жасалма интеллект чыкты. Бирок аны ким колдонуп атат? Көбүнчө ошол технология дүйнөсүндө жүргөндөр колдонуп атат, же акчалуу адамдар күчтүү программист балдарды жийип, ишкерлик кылып, ошолор колдонуп атат. Мисалы, мына Кыргызстанда Бабанов колдонуп атат, М-банк кылып атат. Бабанов өзү программист эмес, бирок акчасы бар, видениясы бар экен. Мына мен дагы азыр мисалдарды карадым. Александр Вэнг деген бир бала бар экен. Scale AI деген компанияны куруптур. 5 жылда азыр 24 жашта миллиардер. Буга ошогон дагы мисалдар чыгып атат. Мына дагы бирөө 7 жылда миллиардер болду. Азыр 25 жашта экен. Мына мистер Бист дейт, 26 жашта экен, 10 жылда миллиардер болду дейт. Джон Коллинс дейт, 26 жашта миллиардер экен, азыр акыркы 6 жылда миллиардер болуптур. Stripe деген компанияны куруптур. Бен Фрэнсис дейт, азыр 29 жашта экен, 9 жылда миллиардер болуптур. Jim Shark деген компанияны куруптур. То есть бул 29 жашта миллиардер болгон, 20 жашта иштеп баштаган да. Ошол учурларда аракет кылган, ошол учурда код жазганды билген дагы, ошол дүйнөгө кирген, технология дүйнөсүнө кирип, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калган. Силер дагы технология дүйнөсүндө болосуңар, жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн өтө жакшы өздөштүрөсүңөр, код жазганды үйрөнөсүңөр, айтишник болосуңар дагы. Ошол IT менен, технология менен, жасалма интеллект менен адамдардын муктаждыктарын чечесиңер. Адам баласына эмне керек? Ошо адамдарга керектүү нерселерди жасап, акча табасыңар. Жолу ушул. Эң көп мүмкүнчүлүктөр технологияда болуп аткандыгы үчүн, технология аркылуу адамдардын проблемалары чечилип аткандыгы үчүн азыркы учурда ошо технология менен тез байып кетип атышат. Мурда, мисалы, нефть таап тез байып кетчү эле. Андан мурда алтын таап тез байып кетишчү эле, жана башка эле. Азыр иштин баары технологияда. Ошого тез байып кетем десеңер, каяктагы бир коиндерге, пирамидаларга ишенбей, өзүңөрдү даярдашыңар керек. Даярданып,
ошол силерге келген мүмкүнчүлүктөрдү, Кудайдын бере турган мүмкүнчүлүктөрүн пайлап күтүп турасыңар. Ал келгенде кармайсыңар дагы, силер дагы Марк Цукерберг окшогон мүмкүн миллиардер болуп кетесиңер, байып кетесиңер, акча табасыңар, жашооңарды оңдойсуңар. Мен силерге ошону тилейм, достор. Кыргызстанда ошондой балдардын, кыздардын көбүрөөк болушун каалайм.